Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Биз силер менен исламда ибадат бөлүмүн окуп жатабыз. Мына ошол бөлүмдүн 7-чи сабагына токтолуудабыз. Бул темабыз намаз темасынын 3-чү бөлүгү. Биз буга чейин намаздын 1-чи бөлүгүндө намаз туурасында жалпы маалыматтарды алганбыз. Ал эми 2-чи бөлүгүндө намаздын кандай окула тургандыгы туурасында маалымат алганбыз. Ал эми бул 3-чү бөлүктө болсо жума, таравих жана башка намаздардын окулушу жана аларга байланыштуу маселелер туурасында маалымат алабыз. Биринчи токтоло турган маселебиз бул жума намазы. Жума намазы фарз намаздардын бири. Аптада бир жолу жума күнү бешим намазынын ордуна окулуучу парыз намаз. Жума намазы Куран аяттарынын негизинде парыз болгон. Жума намазы окулган соң бешим намазы окулбайт. Бирок ошол күнү жума окулбай калган болсо же жумага жетишпей калса бешим намазы окулат. Мисалы, кайсыдыр бир себептер менен жума күнү жума намазына бара албай калган болсо кимдир бирөө анда бешим намазын окуйт ошол күндү. Жума намаз сапардагыларга, мечитке бара албаган алсыз оорулууларга жана эркиндиги чектелгендерге парыз эмес. Бирок булар өздөрүнүн каалоосу менен мечитке барып жума намаз окушса болот. Демек, сапарда жүргөндө эгерде жума күнү болуп кала турган болсо, анда парыз эмес экен. Ошол күндүн бешим намазын окуп коюу жетиштүү. Ошондой эле мечитке бара албаган оорулуулар, майып болсо, эгерде мечитке баруу кыйын болсо, анда жума намазы мындай адамдарга парыз болбойт. Жума намазын кандай окуйбуз? Жума намазы 4 рекет алгачкы сүннөт, 2 рекет парыз жана 4 рекет соңку сүннөт болуп, жалпы 10 рекеттен турат. Азан окулган соң оболу 4 рекет сүннөт окулат. Бешим намазынын алгачкы 4 рекет сүннөтүндө эле окулат. 4 рекет сүннөт окулгандан кийин азанчы мечиттин ичинде азан айтат. Бул ички азан деп айтылат. Ички азан айтылып бүткөн соң имам минбарга чыгып кутба окуйт. Минбар мечиттин ичиндеги тепкичтүү бийик жер. Ал эми кутба болсо имамдын элге кайрылуусу. Демек, имам азан айтылып бүткөн соң минбарга чыгып кутба окуйт. Кутбадан кийин азанчы коомат айтат. Жамаат менен жума намазынын 2 рекет парызы окулат. Жума намазынын парызы багымдат намазынын парызындай эле окулат. Парыз бүткөн соң адамдар өз алдынча жекече жуманын соңку 4 рекет сүннөтүн окушат. Бул 4 рекет сүннөт бешим намазынын 4 рекет сүннөтүндөй эле окулат. Андан соң зикир айтылып, Куран окулуп, намаз аяктайт. Жума намазы мына ушундай таризде окулат, урматтуу окуучулар. Андан кийинки намазыбыз бул таравих намазы. Таравих намазы жылда бир ай орозо айында окулуучу сүннөт намаздардын бири. Кайсыл учурда окулат таравих намазы? Орозо айында куптан намазынын акыркы сүннөтү менен витир важип намазынын ортосунда окулуучу 20 рекеттен турган сүннөт намаз. Жамаат менен да жалгыз окуса да болот экен. Демек, куптан намазы менен витир намазынын ортосунда окулат экен. Кантип окуйбуз? 2 рекеттен же 4 рекеттен бөлүп окуса болот. Эгерде 2 рекеттен окулса, багымдат намазынын сүннөтүндөй эле окулат. Ал эми 4 рекеттен окулса, 2-чи рекетте тахият окуу үчүн отурганда салаваттар да кошо окулат. Мисалы, башка сүннөт намаздарда, 4 рекеттик сүннөт намаздарда 2-чи рекетте отурганда тахиятты окуп эле, андан кийин салаватты окубастан 3-чү рекетке турган болсок, ал эми бул таравих намазынын 4 рекет сүннөтүндө 2-чи рекетте тахияттан кийин салават дагы окулуп, салават окулгандан кийин андан соң 3-чү рекетке турууга болот. Ар 2 рекеттин же 4 рекеттин акырында атайын зикир айтылат, же пайгамбарга салават айтылат. Бул ар жерде ар түрдүү айтылат.
20 рекет толукталган соң дуба окулуп, андан кийин 3 рекеттен турган витир важип намазы окулат. Бул жерде эскерте кетүүчү нерсе, таравих намазы жамаат менен окулса, витир важип намазы да жамаат менен окулат. Мына ушулга маани берүү керек. Андан кийинки намаз бул айт намаздары. Bir жылда 2 dini майрам бар. Алардын бири ороза айт болсо, экинчиси курман айт. Экөөндө тең 2 рекет айт намазын окуу ар бир мусулман үчүн важип. Айт намазы майрамдын биринчи күнү күн чыккандан 45 мүнөттөн кийин мечитте жамаат менен окулат. Айт намазын кандайча окулат? Кандайча окуйбуз? Оболу ниет кылдым, Алланын ыраазычылыгы үчүн айт намазын окууга имамга ыктыда кылдым деп ниет кылат. Имам менен биргеликте Аллаху акбар деп намазды кулак кагып баштайт. Имам жана жамаат ичинен биринчиден субханака дубасын окуйт. Андан соң имам менен биргеликте 3 жолу кулак кагып такбир алат. Мына башка намаздардан айырмасы мына ушунда айт намазынын. 3 жолу кулак кагып такбир алат. Биринчи жана экинчи такбирлерде колдор байланбайт. Үчүнчү такбирде колдор байланат. Колду байлаган соң имам үн чыгарып Фатиха сүрөсүн окуйт, аркасынан кошумча сүрө окуйт. Андан соң руку, сажда кылып, экинчи рекетке турат. Экинчи рекетте биринчи рекеттен айырмасы бар. Экинчи рекетте имам оболу үн чыгарып Фатиха жана кошумча сүрө окуйт. Биринчи рекетте биринчи 3 жолу такбир алгандан кийин анан Фатиха кошумча сүрөнү окуп руку сажда кылынган болсо, экинчи рекетте оболу Фатиханы жана кошумча сүрөнү окуйт, андан соң 3 жолу Аллаху акбар деп кулак кагат. 3 такбирде тең колдор байланбайт. Жаныбызга коюп коебуз колдорду. 4-чү жолу Аллаху акбар дегенде жамаат имам менен кошо рукуга барат. Демек 4-чү такбир рукуга барууну эскертүүчү такбир катары эсептелет. Руку сажда кылган соң акыркы отурушта тахият, салават жана роббана дубаларын окуган соң эки жакка салам берип намаз бүтүрөт. Айт намазы мына ушундай окулат, урматтуу окуучулар. Намаздан кийин имам минбарга чыгып кутба окуйт. Эскерте турган нерсе мына ушунда. Намаздан кийин имам минбарга чыгып кутба окуйт. Кутбадан кийин дуба кылынат, андан соң жамаат үйлөрүнө таркайт. Мына ушул айт намаздарын окуунун таризи, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Кийинкибиз бул жаназа намазын кандай окуйбуз? Жаназа намазы парзы кифая намаз. Башкача айтканда, парзы кифая деген эмне? Бир топ мусулмандын катышуусу менен башка мусулмандардын жоопкерчилигинен түшөт. Башкача айтканда, бир адам катышса, бир топ мусулмандын жоопкерчилигинен түшүүсү бул парзы кифая болот. Жаназа намазы да мына ошондой парз. Жаназа намазы өлгөн адамга дуба иретинде окулат. Ошондуктан анын руку жана саждасы жок, тике туруп гана окулуучу намаз. Көзү өткөн адам жуулуп, кепенделип, жамааттын алдына бийик жерге коюлат. Жамаат бири-бирине тыгыз сап болуп турушат. Жамаат сапка тизилген соң, өлгөн адамдын жынысына жараша ниет кылынат. Эгерде эркек болсо, эркек үчүн, аял болсо, аял үчүн, ал эми жаш бала болсо, жаш бала үчүн ниет кылынат. Мисалы, ниет кылдым, өлгөн эркек киши үчүн салават айтып, дуба кылууга имамга ыктыда кылдым. Ниет кылдым, көзү өткөн аял үчүн, көзү өткөн жаш бала үчүн салават айтып, дуба кылууга жана имамга ыктыда кылдым дейт. Ниет кылган соң, башка намаздардагыдай эле Аллаху акбар деп имам такбир айтат. Андан кийин кулак кагылат. Андан соң имам жана жамаат ичинен биринчи Аллаху акбар деп такбир айтылганда субханака дубасын окушат жалпы. Субханака дубасын окуп бүткөн соң имам колун көтөрбөстөн
байланган эле абалда дагы бир жолу Аллаху акбар деп такбир айтат. Мисалы айт намазында Аллаху акбар деп такбир айтылганда кол көтөрүлүп, колдор жанга эки тарапка коюлган болсо, ал эми жаназа намазында Аллаху акбар деп такбир айтылганда колдор көтөрүлбөстөн байланган бойдон калат. Демек, субханаканы окугандан кийин экинчи жолу Аллаху акбар деп такбир айтканда жамаат, имам жана жамаат баары ичинен Аллахумма салли, Аллахумма барик дубаларын окушат. Андан аны окуп бүткөн соң имам үчүнчү жолу үн чыгарып Аллаху акбар дейт. Бул такбирден кийин жамаат ичинен эгерде жатка билсе жаназа дубасын окушат. Аны билбегендер Фатиха сүрөсүн же башка дуба окуса болот. Андан соң имам Аллаху акбар деп 4-чү жолу такбир айтат. 4-чү такбирден кийин эч нерсе окулбастан такбирдин аркасынан эле дароо эки жака ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилип намаз бүтөт. Демек, жаназа намазын окууну окуу мына ушундай негизде жүргүзүлөт. Эскерте кетүүчү маселе, жаназа намазында такбир айтылганда кулактар кагылбайт. Жума, жаназа жана айт намаздарын жамаат менен окуу шарт. Ал эми 5 убакыт намазды болсо, жалгыз окуса да болот. Азирети Мухаммед пайгамбар өзүнүн хадистеринде жамаат менен окулган намаздын сообу көп болоорун кабардаган. 5 убакыт намаздын парыздары гана жамаат менен окулат, калган сүннөттөрү болсо жеке окулат. Жамаатка кечиккен адам жетишкен жеринен кошула берет. Имам эки жака салам берип намазды бүтүргөн соң, салам бербестен туруп, башында жетишпей калган ирекеттерин кайрадан толуктайт. Эгерде жамаатка кеч келип калган болсо. Эми айрым өзгөчө абалдар бар. Мына ошол абалдарда кандай намаз окулат? Намаз акыл эси жайында жана балагат жашка жеткен ар бир мусулманга парыз. Бирок айрым учурда намаз окуу кыйынчылыкты жаратышы мүмкүн. Мына ошондой учурда намазды биротоло таштап койбоо үчүн ислам дининде айрым жеңилдиктер каралган. Алар кайсылар? Мисалы, сапарда адам 90 километрден кем эмес узактыкка баруу үчүн жолго чыгып, бара турган жеринде 15 күндөн аз убакыт кала турган адам мусафир болуп эсептелет. Мындай адамга динде бир топ жеңилдиктер каралган. Ошонун бири намазда. Мусафир адам 4 рекеттик парыз намаздарды 2 рекетке түшүрүп окуйт. Витир жана шам намаздарды өзүндөй эле окуйт. Андан сырткары жума жана айт намаздарды окубай коюуга мындай адамга уруксат берилет. 4 рекет фарз намазды 2 рекетке түшүрөт. Ал эми сүннөт намаздарды эгерде убактысы кеңири болсо окуса жакшы болот, убактысы тар болсо окубай койсо да боло берет. Ошол эле учурда оорулуу адамга кандай жеңилдиктер каралган намазда? Оорулуу же майып адам тике туруп намаз окуй албаса, отуруп намаз окуйт. Отуруп да намаз окуй албаса, жаткан жеринде көздөрүн ымдоо менен намаз окуй алат. Эгерде даарат ала албаса, таяммум менен намаз окуй берет. Эгерде намаздар өзүнүн убактысы чыгып кетип, каза болуп калган болсо эмне болот? Ар кандай себептер менен намазды өз убагында окуй албай өткөрүп жибергендер, ошол өткөрүп жиберген намазынын парыздарынын казасын окуйт. Каза деген сөз убактысында окулбай калган намазга айтылат. 5 убакыт намаздын парыздарынын казасын окуу да парыз болуп эсептелет. Витир намазынын да казасы окулат. Окулбай калган намаздын казасын окуу үчүн атайын убакыт белгиленген эмес, каалаган учурда намаз окууга ыңгайлуу учурларда окуй берсе болот. Эми кайсыл абалдар намазды бузат? Намаз учурунда күнүмдүк жашообузда кылган нерселерибизди кыла албайбыз. Алардын айрымдары намазды бузат. Намазды бузган абалдардын айрымдары төмөндөгүчө, урматтуу окуучулар. Намаз учурунда сүйлөшүү же күлүү бул намазды бузат. Эгерде күлкү
жанындагы отурган адамга да угула турган даражада болсо, анда даарат да бузулат. Бир нерсени оозго салып жеш же ичиш дагы намазды бузат. Намаз учурунда намаздын парыздарынын бирин унутуп аткарбай коюу. Мисалы, намазда рукууга барбастан түз эле сажда кылуу намазды бузат. Ал эми мурунку сабактар, азыр кийинки сабакта да айтыла тургандай, эгерде намаздын парызы кечиктирилген болсо, анда жаңылуу саждасы кылынат. Ал эми мына парыздарынын бирин унутуп аткарбай коюу намазды бузат. Намазда даарат бузулса, намаз бузулат. Намазда Куранды мааниси бузула турган даражада ката окуу да намазды бузат. Жана ошондой эле саждада эки буттен көтөрүлүп кетсе, намаз бузулат. Намазда денени кыбыладан башка тарапка буруу, сырттан караганда намаз окубай жаткандай колду, бутту, денени кыймылдатуу бул намазды бузат. Андан сырткары намаз окуп жатканда ошол намаздын убактысы чыгып кетсе, анда намаз бузулуп калат. Таяммум менен окуп жаткан адам суу көрүп калса, намаз бузулат. Намаз окуп жатып бирөөгө адашып кетип болсун же атайын болсун салам берсе, анда ошол окулуп жаткан намаз бузулат, урматтуу окуучулар. Ошол эле учурда намаз окуп жатканда аврат жердин бир бөлүгү ачылып калса да намаз бузулат экен. Мына ушул кырдаалдарда, абалдарда намаз бузулат. Андыктан бул маселелерди жакшылап жаттоо ар бир мусулмандын милдети, эгерде намазды туура окуйм десе. Эми жаңылуу, сахиф саждасы деген эмне намазда? Намазда парыз, важип жана сүннөттөрүнө маани берүү керек. Бирок унутуп же жаңылып намаздын парызын же важибин кечиктирсе, же болбосо важипти таштап кетсе, намаздын аягында сахиф, башкача айтканда жаңылуу саждасы кылынат. Мына ошондуктан намаздын парыз жана важиптерин жатка билүү керек, урматтуу окуучулар. Мисалы, намазда кыям парыз. 4 рекеттүү парыз намазда экинчи отурушта тахиятты окуган соң дароо 3-чү рекетке турбастан салаваттын да бир бөлүгүн окуп койсо, кыям кечиккен болот да сахиф саждасын кылуу шарт болот. 4 рекеттүү намазда экинчи отуруш важип. Экинчи рекеттен кийин отурбастан дароо 3-чү рекетке туруп кетсе, важип унутулуп кеткен болот да сахиф саждасын кылуу шарт болот. Ушулар сыяктуу жана башка намаздын парыздары же важиптери кечиктирилчү болсо, же болбосо важип унутулуп кетсе, сахиф саждасы намаз окуган адамга шарт болот. Эми сахиф саждасы кандайча кылынат? Намаздын акыркы отурушунда, башкача айтканда кадай ахирада, тахиятты окугандан кийин салам берилет. Эки жака салам берилет. Саламдын аркасынан дароо эки жолу сажда кылынат. Эки саждадан кийин кайрадан отуруп, тахият, салаваттар, роббана дубалары окулуп, эки жака салам берилип, намаз бүтөт. Сахиф саждасын кылуу менен намаз толукталган болот. Демек, акыркы отурушта негизинде тахият менен салаваттар окулуш керек эле. Эгерде намаздын ичинде адашып же туура эмес окуп алган болсо, бир фарыздардын бирөө кечиккен болсо, важиптер унутулуп кеткен болсо, анда акыркы отурушта тахиятты окугандан кийин салаватты окубастан дароо тахияттан кийин эле салам берип эки жака, андан кийин эки жолу сажда кылып, кайра отуруп, анан тахият катары менен салават, роббана дубаларын окуп, эки жака салам берсе, ошол намаз толукталган болот экен, урматтуу окуучулар. Эгерде имам болсо, намазда адашкан учурда тахияттан кийин оң жакка гана салам берип, эки жолу сажда кылып, тахият, салават, роббана дубаларын окуп, эки жака салам берип, намазды бүтүрөт. Бул жерде эскерте кетүүчү маселе, намаздын парызы кечиктирилсе, сахиф саждасы кылынат. Ал эми унутулуп кетсе, намаз бузулат. Ал эми намаздын важиби унутулса да, кечиктирилсе да, сахиф саждасы кылынат, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Намаздар көпчүлүк учурда мечиттерде окулат.
Мечит бул мусулмандардын сыйынуучу жайы. Мечит мусулмандардын жеке жашоосунда болсун, коомдук жашоосунда болсун маанилүү орунга ээ. Мечиттер ынтымактын, биримдиктин, бир туугандыктын символу. Мечитте адамдардын ортосундагы сүйүү жана камкордук, жардамдашуу күчөйт. Эгерде мына ушул намаз, 3 бөлүктөн турган намаз темасын жыйынтыктай турган болсок, караңыздар, ушуну менен исламда ибадат бөлүмүнүн 3 бөлүктөн турган намаз темасын аяктайбыз. Жалпысынан бул темада намаз жана анын түрлөрү, окулушу туурасында кыскача маалыматтарга ээ болдук. Албетте бул жерде 3 бөлүктө берилген кыскача гана маалыматтар. Намаз өтө чоң, терең тема болгондуктан башка кеңири маалымат алууга дагы биздин муктаждыгыбыз бар. Намаз туурасында дагы бир жолу эскерте кетели. Намаз ислам дининде эң негизги ибадаттардын бири болуп эсептелет. Hazreti Muhammed пайгамбар бир хадисинде намаз диндин тиреги деп айтат. Алла Таала адамга жогорку өзгөчөлүктөрдү тартуулаган. Эгерде адам жаратуучусу менен болгон байланышын үзсө, негизги максатын жоготуп алат. Намаз мына ошол байланышты ар дайым бекемдеп турат. Hazreti Muhammed пайгамбар бир хадисинде намаз адамдын жаратуучусу менен сүйлөшүүсү дейт. Демек, күндө 5 убакыт намаз окуган адам жаратуучусу менен ар дайым тыгыз байланышта болуп турат. Алла Таала Куранда мени эскергиле, мен да силерди эскерейин, мага шүгүр келтиргиле, нанкөрлүк кылбагыла. Башка бир аятта мени эскерүү үчүн намаз оку дейт. Намаз окуган адам жаратуучусун эскерген, ага шүгүр келтирген болот. Намаз окуган адам Аллага жакындашат, ыйманы бекемделет, күнөө иштерден узакташат. Намаз адамдын жан дүйнөсүн байытып, бактылуулукка бөлөйт. Ошондуктан да Hazreti Muhammed пайгамбар намазды көзүмдүн нуру деп, менин бактылуулугум намазда деп айтат. Демек, намаз темасын бүтүргөн соң, исламда ибадат бөлүмүн улай, кийинки сабактарыбызда буйруса орозо темасына токтолобуз. Биз менен бирге болуңуз. Биздин сабагыбызга көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыз.